Biz emне жөнүндө сөйлөшөбүз. Биз дегенде мен деле өзүмдүн мырзаларым катарында кош жүрөм негизичи. Ошол суроо менен мен сиздерге Канышай жана дагы билген мейманыбызга кайрылып айтып турам. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, өтө күчтүү айым, таланттуу айым Айжамал Кабылова. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кош келиңиз. Кош келдик. Бала чака аманбы, ден соолук жакшыбы? Эң сонун бардыгы жайында, бардыгы өз нугунда дегендей балдарым окуп жатышат. Мен болсом бүгүн кече күнү Борборго концерттер менен, жумуштар менен келдим. Келип калдым. Ошондон пайдаланып, силердин эфирге дагы таң шоулага келгенге үлгүрдүм десем болот. Жакшы. Күнүңүз демек жакшы башталган экен. Негизи мындай бир сиз келгенге чейин бир сөз кепти козготтук элек. Эгер сизге бирөө келип акысыз $86,400 кредитти бере турган болсо, кредит эмес, мындай Жон гана белек катары. бир күн ичинде коротчу ошону десе корото алат белеңиз. Бирок багы бул дагы нерсе карыз болуп айтылат да. Мен карыздан өтө корком. Албаганга аракет кылат болчумун. Элестетсеңиз 86,400 деген цифра жөн пайда болгон жок да. Бул бир күн ичиндеги 24 саат өзүнүн ичине камтыган 86,400 секундту түшүндүрүп элестетсеңиз. Анан негизинде ушул секундтарды пайдалуу жана жыйынтыктуу, майнамтуу коротуу өз колубузда экен. Сиз өзүңүздү ушундай бир убакыттын баркын билген, убакыттын менеджментин билген айымдардын чыгармачылыктын катарына кошосузбу? Өзүмдү албетте. Баягы ар бир убакыт, ар бир минут, ар бир секунд бул биз үчүн кымбат да. Ошону туура пайдалануу зарыл, пайдаланышыбыз керек. Мен дагы өзүмдүн баягы жашоомду, күнүмдүк жашоомду эртең менен кечке 24 саат аралыгында пайдалуу кеңештер менен, пайдалуу нерселер менен мындай өткөргөнгө аракет жасайм. Эң сонун Айжамал жана сиздин акыркы клибиңиз бул турмуш сабагыңызды көпчүлүктөр көрүп, жана көпчүлүктөрдүн алкышына арзыган ыр болду десек болот. Жана алардын арасынан комментарийлерди карасаң, көпчүлүктөр суроо узатып аткан сизге. Бул жашооңуздан алынганбы, Айжамал эже? Бул кандайдыр бир сиздин жашооңузга тиешеси барбы дегендейчи? Турмуш сабагындай болуп. Ар бир адамдын башына баягы турмуш, эмнеге турмуш? Баягы турмушта көптөгөн сабактар болот да. Мен ойлойм, бул акыркы ушул жылдагы акыркы менин башымда өтүп аткан нерселер бул дагы мага сабак болду. Аябай бир чоң сабак болду турмушта. Мен бул сабактан өзүмө күч алдым, өзүмө дем күч алдым. Баягы чыгармачылыкка болгон, жашоого болгон менин көз карашым таптакыр өзгөрүлдү да. Анан албетте бул клипте чындык бар. Себеби ушул эле клипте мен ошол жашоомдогу болуп аткан нерсени чагылдырганга аракет кылдым да. Себеби эмнени жашырыш керек, эмнени камтыш керек. Мен болгон нерсени бере алдым десем болот да. Себеби ошол эле учурда үй бүлөдөгү сенин өмүрлүк жолдошуңдун чыныгы ким экенин биле алсаң болот. Ошол эле эмеде жашоодо чыныгы достуң ким экенин биле алсаң болот да. Мен ушул нерселерди жеткиргенге аракет кылдым. Мен ойлойм жеткире алдым деп. Ачык айкын жообуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык середе мындай ачык айкын өзүнүн сөзүнө бекем туруп, башкаларга да бир насаат боло тургандай ой пикирлерди билдирүү көп учурда колдоого ээ болбойт да. Анан ушул окуя аркылуу чыгармачылыкта дагы өзүңүздүн бир алакада болуп жүргөн инсандар же болбосо кайсы бир мамилелер иргелдиби? Иргелди, албетте. Жанагы башыңа бир оомат келгенде жаныңдагы адамдардын ким экенин билесиң да. Ал эми башыңдан оомат кетип, кыйынчылыкта чөгүп, кыйынчылыкта эмне кыларыңды билбей атканда, мына ошондо билесиң ким экенин. Досторуңдун, жакындарыңдын, бир туугандарың болобу, деги эле ким, айланаңда кимдер болсо, мына ушул адамдардын бардыгы иргелет экен. Мен ойлойм, бул сыноо мага бекерден берилген жок. Себеби мен досторумду иргеп алдым, жакындарымды иргеп алдым. Кимдин ким экенин билип алдым. Жакшы. Убагында бир ушул жерде акылдуу киши айткан экен дейт, достор, силер жыгылгандан коркпосоңорчу дейт. Себеби анча-мынча жыгылганда тарс этип, ону менен мындай аркабызга түшөбүз дагы анан жок деген асманды карап, жашоо керемет турбайбы дегенге. Турмушта да ошол эле нерсе. Бир чалынасың, бир жыгыласың, бир мүдүрүлөсүң. Ошол нерседен
туруп кетсең сен күчтүүсүң. Ал эми ошол боюнча калып калсаң, анда сен ошо тебеленип каласың. Жакшы. Туура айтасыз. Кече күнү жакында жакын арада сиз концертке барып келиптирсиз. Сайкалдын концертин Кудай даярданып буйруса атасыздар. эртеге мына ушул Сайкал мен ушул группага келгенде 1,5 жашта кыз болчу да. 94-жылы мен ушул группага келгем. Сайкал там-тум баскан кыз болчу. Мына бүгүн 15 жылдык сахнада өнөр жолунда жүргөн 15 жылдык кечесин тартуулап отурат. Бирок мен үчүн дагы деле Сайкал ошол эле, да, ошол эле баласы кыял, жүрүшү, турушу, сүйлөгөндөрү мен үчүн дагы деле бала кыял. А бирок ошол аралыкта көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Сайкал эртең буйруса Сайкалдын концертинде чогурдайбыз. Коштойсуз. Коштойбуз албетте. Ал эми чыгармачылыгыңызда азыр кандай жаңылыктар болуп атат? Балким жаңы ырлар жарык көрүп аткан. Чыгармачылыкта бир гана эмне менен мактана аласың, эмне менен мындай таң калтыра аласың? Албетте бул жаңы ырлар. Ыр дагы баягы өзүнүн баягы тематикалуу ырлар, баягы сүйүү тууралуу ырлар эч качан түгөгөн эмес, түгөбөйт да болуш керек. Ошолордун катарында эле ата эне жөнүндө, бала тууралуу, мекен тууралуу көптөгөн тематикада ырлар жазылды. Себеби жакын арада эле бир 5-10 күн болуп калды. Биз Гүлнара экөөбүз 20 жылдык юбилей концертти Ош шаарында берип келдик. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Эми өзүбүздү кээ бир адамдарга окшоп мактай албайбыз чындыгында. Эми бул элдин айтуусуна караганда сын пикирлер, жакшы ойлор айтылуу да. Эми бардыгына эл тараза, эл күбө, эл сындайт дегенде эл сени көтөрөт дагы ошол эле убакытта эл сени түшүрүп коюшу мүмкүн да. Анан дагы Кудай буйруса, мына ушул жаңы жылдан кийин борборубуз Бишкек калабызга дагы ушул аялдардын жаз майрамында баягы эң бир жаздын алгачкы күндөрүндө борборго аттанып турган кезибиз. Буйруса. Абдан жакшы. Азыр болсо биздин деги эле миңдеген, миллиондогон көрүүчүлөр Айжамал бүгүн бизге кайсы ырды ырдап берет деп отурса керек? Күтүп калса керек. Ырдап берейин. Мына ушул менин ушул 2016-жылы элдин жүрөгүнө жеткире алдым десем болот. Азыр өзүңөр деле айтып кеттиңер, көптөгөн ойлор, көптөгөн сын пикирлер, бул ырга дагы көп сын пикирлер жазылды, айтылды. Мына ушул турмуш сабагын мен силерге ырдап берейин. Эң сонун. Айжамал Кабылова, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген, мына мыкты кызматкер. Да. Кудай салат да ошотосуңбу? Сиңирген алат окшойм. Буйруса. Маданиятта мыкты кызматкер Айжамал Кабылова турмуш сабагы дейт. Кунт коюп, угалы сабакты өзүбүзгө Алалы. Бул турмушта кайгырсам да чөкпөдү, ийгиликке жеткенде да көппөдү. Жабыркадым, азап тарттым сүйүүдөн, ошондо да көз жашымды төкпөдү. Кээ бир өлөр менде өчү барчылар, майдан сүйлөп жан дүйнөмдү жанчылар. Көрө албастар тузак жайып жолума, жыйралтышты кайра мени камчылар. Суук сөзгө көңүлүмдү орутпа, жаман көзгө карегимди солутпа. О жараткан өзүң берген элчиң бул, өнөр жолдо жан дүйнөмдү толукта. Ушак сөздөр сөөгүмө жеткенде, ыза болуп жаш экенин ыйлагам. Кыйын кезде достор чанып кеткенде, ошондо да жамандыкка кыйбагам. Тагдыр экен сыноо салды башыма, жаш экенмин баарын чыдап көтөрдүм. Дагы
канча сыноо барын ким билет, бышып калдым кыйналбастан өтөмүн. Суук сөзгө көңүлүмдү орутпа, жаман көзгө карегимди солутпа. О жараткан өзүң берген элчин бул, өнөр жолдо жан дүйнөмдү толукта. Суук сөзгө көңүлүмдү орутпа, жаман көзгө карегимди солутпа. О жараткан өзүң берген элчин бул, өнөр жолдо жан дүйнөмдү толукта. Өнөр жолдо жан